Бүгін Нуржигит Кадырбеков баштаган кыйла жаштар келип, биздин биринчи эртең менен Сарынгөй айылында бир адамдан бир китеп деген долбоор боюнча жакшы иш-чара башталды. Ал жерден кайта Тоғыз булак айылына келип, ал жерден иш-чара өтүп, азыр ушу Чаргын мектебинде турабыз. Негизгиси булардын келгени аябагандай жакшы болду да. Büyük жаштарга аябагандай таасирлүү сөздөрдү айтты. Ыйманга да аябай көп чакырды. Ошо ыйман жолун аябай көбүрөөк айтты. Нуржигит Кадырбекович. Чоң рахмат. Балдары дагы алып келген команда жаш балдар экен, аябай сабаттуу, билимдүү. Аларга да чоң рахмат. Эми негизгиси ошо бир адамдан бир китеп деген долбоорду мен деле ошо жогорку деңгээлде колдойм. Себеби азыркы жаштарыбыз бүт телефонго кирип кетип, китептин маңызы кандай, китептен кандай тарбия таалим алат, ал боюнча бүт четтеп кеткен. Ошондуктан булардын келип биздин жаштардын, окуучулардын бүт сезимин ойготуп, аябагандай жакшы таасирлүү сөздөрдү айтты. Мен бул китеп билим булагы дейт. Бул китепте мына биз деле илгери жаш мезгилибизде аябагандай кызыгып, свет өчүп калса ошо чырактын жарыгы менен окуган күндөрүбүз болгон. Азыр андай жаштар жок. Кармаган эле телефон. Эми ушу жаштарды, окуучуларды бүт үндөп кетмекмин, ушу телефондон четтеп, кайра ошо китеп чөйрөсүнө кирсе деген ойдомун. Кадырлуу Нуржигит, Эрлан жана Эрлан агалар, ата-энелер, окуучулар жана китеп көргөнлөрү. Аптарлуу тоонун арасын мекендеген, жайыты менен суусу мол, шибери белден туралган, кайбери тиктеп бийликтер, аскадан улары салган, касиеттүү ажык өрөөнүнө кош келипсиздер. Өзгөчө байрам. Анткени бизде бүгүн бир адамдан бир китеп долбоорунун баштоочулары. Ар бир кыргыздын, ар бир кыргызстандыктын жан дүйнөсүнө жакшылыктын үрөөнү сеп, акылдын кенчи болгон китепкермен улуу көчүн жетектеп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нуржигит Кадырбеков, Эрлан Смайылуулу, Эрлан Камалов агаларыбыз келип отурушат. Kutlukta ücret sözde mektep direktörü Atamekova Şahman Alibekov'la berебиз. Adamların jaz dünyasını тазалоосун аткарышкан бир адамдан бир китеп долбоорунун жетекчилери кадырлуу урматтуу биздин Нуржигит болгон ардактуу меймандар. Ушул бүгүнкү майрам өзгөчө майрам. Биздин касиеттүү ажы кечеринде Рыспай Кадыровду башкарып, Үсен Сарыбаев, Мамедбек деген таланттуу, акын, дүйнөгө чыккан илим боз. Ошол биздин таланттуу уул кыздарды тарбиялап өстүргөн ажыке өрөөндө мен дагы жакындарым менен
Çocuklara biraz soru tartışmalarına sınıflarla ikinci gözle tanıklık koyuyoruz. Mutlağanı uğutasın, uğupağanı uğupasın, şu zaman kesepet, ekonomidörde cupasın. Жүрөгүңөр элдесин, эмгегиңер өлбөсүн, жогорку кеңештеги кооп тилден экөөңүздөргө келбесин. Катылгандар катылсын, сатылгандар сатылсын, элден каткан байлыктар экөөңүздөргө качылсын. Жапкан өлкө куралсын, жака этеги узарсын, сиңире албай жегендер сиздерге уялсын. Чек араны тосукла, чечкиндүү салын кошкула, кепини жуккан мекендин кесели дарды толтура. Баскыла кадам алдыга, баруучу жерге баргыла, мекендик канын соргондун жүрөгүн сууруп алгыла. Жакшылык иште бир жүрүп, ынтымак эмне билдирип, Нуржигит Мирлан мырзага ийгилик каалайм. Ийгилик. Мен негизи сизди көп тармактуу, көп нерсени үлгү болчу инсан катары тааныйм. Лекин трибунадан жогорку кеңештен көргөндөн мурда ыймандуу лидери болуп жүрдүңүз. Маданият министри болгондо да баягы басылгандар көп болушту. Ошондо да мен үчүн сизден түшүп калгандай болмоңуздар, ошондо да жазган эле. Айныгандар айныды, артына алып кайгыны, ким бирөөгө даңк керек, ким бирөөгө байлыгы. Жет атасын жеткирип, жердин муштап эчкирип, 4-5 өзү асалап, колдоп жатат көпчүлүк. Жана албай бийиктен, жалындай жанып күйүпкөн, жарыбатын эмелер жабалактап тийишкен. Көзгө кезеп сөмөйдү, көпкөн жандар көбөйдү. Кайран кыргыз элинен кадырсыз чыкты не дейли. Караңына, акына, караңына жакшына, Баадыр кыргыз мырзасы бакшы чыкты. Тигим деп мактанмай, абийди кыргыз жараны азайып бара жатсандай, өлмүш болуп биригип, өрттү кечип суу таппай, өкүрүп жүрөт күйүнүп. Жаак ташып калганда, жаман пикир салганда, ыйманынан Кадырбековдун сурагыла жардамга. Жүгүңөрдү арткыла, жолуңарга кайткыла, дилин ыза адамдан колмарды тарткыла. Bir elden turup bölөкпүз, birikпейбиз демекпиз, Кадырбеков ишсеңиz халк үчүн абдан керексиз. Janatlarga orta mektebining o'quvchilarini kesek berishga ruxsat etingizlar. Kırgızdın jeri acayip, karasan dilin tasarıp, kökülük kökme kömülüm, kömüldü sana azayıp. Ajike менин мекеним, айтылуу элден экенмин, көркөмүн көңүл топулган, көркүмдөн секет кетемин. Рыспай алаңда өскөн жер, бул тамшы күндөгөн, заккайган бийик аскалар, тиктесе адам сүрдөгөн. Сүрөкчү Үсен агамыз, өзүнөн кубат деп алган, акын эжем Чимиян, ырларын сага арнаган. Алтын мектеп, ал дейледің тербеттің, тарбия алдың, таалайым теңер жеттім, 99 чиелишкен турмушту, толгон айдай, ачык жүзүн көргөнсүң, канча жылга уя болдуң мен үчүн. Эч нерседе жаңылбай десең китеп оку. Балама жакшы мамиле кылам десең китеп оку. Окуганга жазганга үйрөнгөнгө уят болбой десең китеп оку. Сепсиз дүйнө жаргандардын дүйнөсү. Өзгөрөнгө болот десең китеп оку. Келечек жарык болсун десең китеп оку. Жалкоолуктан арылам десең китеп оку. Бүгүнкү казылган
Ezelden çekilmegen ulu talaş, kan kendi adam ulu adam bolup, uralap çoğu olsa da uşul talaş, kan kendi adam ulu adam bolup, acaldan göz yumsa da uşul talaş, kan kendi adam ulu adam bolup, düşmandan can soğuğulap kaçkanda da, düşmandı kırıp joyup baskanda da, tübölüm çekilmegen uşul talaş, kan kendi adam ulu adam bolup, adamzat kaçan çeçil kaçan koyup, kan kendi adam ulu adam bolup. Kitaptaki varakları, sağola anılmağa zavapları, kitaptın canı dokay sizin sana, emne geldi zamanmağa adamları. Kitap benim tutuklu zamanlarım, kitap benim ölçmez çırağım, kötü bilim kitaptan ve gelme, Allah'a yapamam. Kırmızı ayağıcı, kıynamay ayağıcı, hiç bize okuyanlar yapıyoruz ayağıcı. Kırmızı ayağıcı, kıynamay ayağıcı, hiç bize okuyanlar yapıyoruz ayağıcı. Gidekli ömürlücü, gidekli çığırıcı, bileğini surat cübbeyi bilikli ömürlücü, söz desek kuralıcı, söz desek kuralıcı, söz bağla bunalıcı, gel gidekmenin kirecik kuralıcı. Kitap şeken, kitapsız keyi şeken, hatta kitapsız boşan sözceği şeken. Turmuş üretken, kurgun çiçek söyletken, kurgun ödüp kömürdü, tabiatla dinletken, kitap mesin akıllı, kitap mesin Tağdaki yolu gözlendi, çakılıp tıraş geçti, camanlıktan arındı, jakşın ayırıcı. Oşolduktan batır bir fikir debesi bir çete, ayırıp жазып bulmalay, jakşı saklar gidetti. Андай кезде болған айтышlar көңіл бұрас. Çetçilik kıldığı çet yazat dünyasında ölümden bütken bir komut, ömürlüş bir arasında. Demek ki komut anlamıyla gezektirmeli.
ел жамааты жана окуучулар, ошондой эле биздин соңку депутаты Нуржигит Кадырбеков баштаган биздин топ жигиттер келиптир. Бүгүнкү бир адамга бир китеп толгоо максатында азыр лидердин негизинен иш-чара өткөрүп келдик. Үчүнчүсү бул жер болуп атат. Негизги сөз айтайын, туугандар, бүгүнкү биздин негизги маселе иман, адеп, жаштарды, окуучуларды азыркы ошо Нуржигит Кадырбеков баштап келе турган өз программасы бар. Ал бардыгыңыздарга айтып, бул жерде саясат, башка суроо, өзүбүздүн айылдагы кемчиликтер бүгүн айтылбаш керек. Туугандар, сиздерден сурайм. Ошол балдарды жакшы тарбиялоо, анан ушул Нуржигит Кадырбеков баштаган ушул жердеги биздин мырзалардын ар бир сөзүн коюп, ар бир сөзүн сеңге кетирбеңиздер. Мен азыр ушул жерде эки иш-чарага катышып келдим. Аягында таасирлүү, аягында маңыздуу сөздөр айтып тургандар. Ошон үчүн биздин азыркы мен сөзүмдү кыскартайын. Азыркы заманда биз баардыгыбыз ушул телефонго кирип кеттик. Бул китеп билим булагы китеп менен азыркы жаштар эч кандай иши жок, китеп пайдаланбайт. Телефон аркылуу баардык нерсени түзүп атабыз. Оюбузду, аң сезимибизди тастап кетти. Ошондуктан азыр Нуржигит Кадырбековичке сөз берсек, сиздерге көмөкчү парламент. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Жаратылган чексиз мактоолор болсун. Аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнүбүз үчүн. Кыргыздын сөздөрү куш, жаманчылыкта аманчылык жегетпейт. Ачыктын түшүндү деген кыргыздын сөзүнүн мааниси качан түшүндүк? Украина согуш баштагандан кийин түшүндүк. Канча жерлерде мындай жыйын болбойт, билесиздерби деген, анткени бомба түшүп атат. Канча жерлерде мындай адамдар топтолбойт. Ошого дайыма шүгүр айтам. Бүгүнкү топтолуш жакшы топтолуш. Көп адамдар больницадан топтолот, дагы бирлери түрмөдөн топтолот, дагы бирлери мушташ болгон жерде топтолот. Бүгүн илим топтолушу, билим топтолушу, ыйман топтолушу, адеп топтолушу. Булардын бардыгы адамга керекси бар. Илимди ит деген болбойт, маданиятты тоқ деген болбойт, адепти жек деген болбойт. Бүт адамга тиешеси бар. Ошон үчүн айтмат бекер айткан эмес, адамга эң кыйыны күн сайын адам болот. Биз башыбыз кара бутубуз айры болсо эле ойлойт экенбиз адамбыз деп, жагандай эмес экен. Адам деген бул сыпат экен, адеп экен, бирөөгө жакшылык каалоо, кечирүүнү айткандык беришендик. Ошого бирлеринин сүпеси бар экен. Периштелердин бирөөнүн тизмесинде ден соолугун экинчи орунда турат. Биз дайыма айтабыз го, биринчи ден соолук. Анан биринчи иман, экинчи кайрымдуулук, доорукерлик болуу 12-чи орунда экен, анан айтып турат. Эгер ден соолук болбой ушунун баардыгы болсо эмне керек бар анда десе, ушунун баардыгы болбой ден соолук болсо, адам кемпиндеги аймак болосун, адам кемпиндеги шайтан болосун, адам кемпиндеги жыныс болосун дейт. Ошон үчүн бүгүн адеп жөнүндө, иман жөнүндө сөйлөшөлү дедим. Карасаңыздар, адам эмнеге пикир кылса, ниет кылса, ошол деп сөзүн өтө берет экен. Топуракка менет кыла бердик, үйлөр кабат-кабат болуп, азыр ички кошко барсалар 16-15-20 кабат эле пайда болот. Темирге пикир кылдык эле, темирлер машина болду, асманга учкан самолет болду, ракета болду. Байкасаңыздар, бирок адамга пикир анча болбойт. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Францияда, иттин чачтары ачылат. Иттер ооруп калса телефон чаласып, скорая помощьке алып кетет. Иттер больницага жатат. Бирок адамдар комуз болуп жатат, аттап коюп кетип атат. Адам өзү эки бөлүктөн турат. Бир жагы руху, бир жагы денеси. Азыр бүт кам көргөн өз дене. Чачка чач улайбыз, кашка каш улайбыз, бет шпаклевка. Өзүнүн эрти өзүнө жакпай, өзүнүн жагы өзүнө жакпай операция кылгандар, өзүнүн көзү өзүнө жакпай. Бул эс туура эмес, анткени Алла Таала биздин акылыбызды бербиз. Кудайга шүкүр деген өтө жакшы. Бүт денеге кам көрүп атабыз. Жеген тамагыбыздагы денеге, маникюрда денеге, педикюрда денеге, балдар спортунан башкасы ал денеге бир рух калыптырат. Өзү рух кымбатпы, дене кымбат. Караңыздар, денеңден рух чыгып кеткенден кийин дене белал красавчик болсун, белал качок болсун, белал мистер Мира болсун, апар көп бош керек, башка жок. Ошого рухка кам көрөлүк, балдардын урок окуп атканы, китеп окуп
Bir болгон окуя Pakistanda. Bir adam ооруп kaldı. Үй-бүлөсү telefon çakırıp, vraç çakıra деген. Vraç келсе, болбойт. Gargar келип атат, өлүм төшөгөн жакындап калган. Адам болбойт, мен кете берейин десе, биз коркобуз, жанында отуруп турубуз, жаны чыкканга чейин. Акчасын беребиз деп туруп, мага бер дейт врач. Акчасын алып коюп отуруп дейт. Бир убакта жаны чыгып кетти дейт жана киши. Ошо мезгилде аялына бир кат ыйлап алды дейт. Анан баласына кат ыйлап алды дейт. Анан экөө тең көздөрүнүн жаштарын арчып алып, бир аз токтолгондон кийин апасы айтты дейт. Балам, тагат бычакты атамдын сөөгүн сенин көзүңө алып чыгып койбойбу? Десе, баласы айтат дейт. Ушак деле тура берсин сиздин көргөнүңүздө. Эмеле атам деп аткан, эмеле күйөөм деп аткан, сен үчүн жанды берем деп аткан. Жан чыгып кеткенден кийин дененин баасы жок, апарып көмүш керек. Ошон үчүн рухка кам көрөлү, акылга кам көрөлү, илимге кам көрөлү, ыйманга кам көрөлү деген ошол. Акыретке кетип көптөгөн адамдар эч качан айтпайт. Кийими жолдош болсун, жакында машинасы деле машинасы жолдош болсун деп. Не деп айтат? Не деп айтат? Ыйманы жолдош болсун деп айтат. Ошого ыймандын камын көрөлү деп келип отурабыз. Мына китеп оку деген ошол, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген ошол. Сиздерден сураган делем, ошо адам бойдон калалычы. Телевизден жакшы сөз чыксын, жаман сөз чыкпасын. Колубуздан пайда жетсин, зыян жетпесин. Адамдардын көңүлүн көтөрөлү, ал болду бермесе жок дегенди көңүл чөгөрбөйт. Аркадан жакшы сүйлөп, бул болду бермесе жок дегенди жаман сүйлөйт. Эсептен дегенде акыретке барганда сооп аябай кымбат болот. Сооп көрүнбөйт, сом көрүнөт, ошон үчүн сомду жакшы көрөбүз, соопты жакшы көрөбүз. Бирок соопту таптан башка, соопту балдан башка. Мына орозодон кыйналып, орозо туттуңуздар, зикир кылдыңыздар, тарабага бардыңыздар. Канча дуа кылдыңыздар, ошентип барам тапкан соопты жок кылбаңыздар. Кантип жок кыласыз, билесиздерби? Бирөөнү ушактап жок кыласыз. Бирөөнү жамандап жок кыласыз. Мен ал болсун, болбосун, билсин, билбесин. Акыретке барганда соопун алып коет экен. Азыр канча соопты Атамбаевка бердиңиздер? Канча соопты Мадымбаевка, Текебаевка? Жашоо кыска, өзүңүз жашоо. Башка бирөөнүн жашоосу менен жашап атасыз. Мына балдардан сурайбы, кимдин жашоосу менен жашап атат? Хабибдин жашоосу менен жашап атат. Туурабы? Роналдонун жашоосу менен жашап атат. Мессинин жашоосу менен жашап атат. Ажегелер болсо, Кемалдин жашоосу, Сүмбүлдүн жашоосу менен жашап атат. Чын айтам, өздөрүнүн тайекесин ооруп калса кабар албайт. Бөлөсү эмне болду, проблема эмес. Тайдасын утуп баратат, бирок кинодогу Кемал өлсө 3 күн намаз окуйт. А бул жаш кыздар болсо, БТС'дин жашоосу менен жашап атат. Blackpink'дин жашоосу менен жашап атат. Өмүр батыл өтүп кетет экен. Ишенбесеңиздер аксакалдан сураңыз. 40тан кийин аябай бат кетет экен. Ошого көп эле телефон чыккылап алышпаңдар. Телефон деген бул жашоону нурдаган нур болот. Gözümün nurun getiren, gözümdü jeyip, uaktımda alan, kadrımdı getiren, yüzümdü nurun getiren, kimdin egerde batırak, boyunda bükür boluşun kalasınlar, telefon aradı. Hazır bükürler koyup aradı. Uşu oyundan geçsek de 10 yıldan keyin jalan aşkarlıkta verip gösterelim. Kitap okugan deyip, Isikölge barsam жазып koyup durumda. Tavuk Isikölge geldi, жазып koyup durumdan жазып koyup durumda. Kitap okugan göster bulup, telefonu köp karagan kesel bulup. Hazır kesellerinin zamanı, yerlilerinin zamanı. Ошого телефондон алысыраак болуп китепти көрүп окуган. Китепте акыл бар, накыл бар. Китепте кыргазор бар. Китепте тарих бар. Китеп ордунда турган дүйнөнү таанып турган нерсе. Китеп ушул заманда туруп кеңси мурдагы акын жазуучулар менен, Жүсүп Баласагын менен, Аксыкенти Сайфудин менен, Улукбек менен сүйлөшүп турган бир гана китеп. Ошон үчүн мен байкадым. Кореяда жазылып турат дейт. Today's readers, tomorrow's leader. Китепкананын алдында бүгүнкү окурман эртеңки лидер деп. Балдар чындап айтып, жаштык менен боштук бириксе эң чоң проблема ошо. Азыр балдарга китеп эле окутуп коелду эле. Көрөсүңөр жашоонду өзгөрбөйт. Эмнеге китеп окубайт? Анткени ата менен апа өздөрү китеп окуйт. Бала көргөнүн кылат экен. Атасы UFC көрүп атат же футбол көрүп атат, апасы болсо сериал көрүп атат турет. Бала да бар көрөйүн десе, бар сен бар китеп оку дейт. Бала китеп окушу. Бар сен бар китеп оку дейт. Адам баласы да бекин алып колуна телефонду кармайт, эмнени көрүп атат бере аласыз. Мурда баланы ата менен апа тарбиялайт экен. Азыр баланы сотко тарбиялап. Чоң атасын утуп баратат, тайдасын утуп баратат, бирок Настя десе баары билет, туурабы? Настяны билесиздер? Билишет. Андан башкаларын да билишет. Булак менен топтогон иман көз менен бат эле чыгып кетет. Бир Кудай билет эмнени көрүп аткан. Biz 17-18 yaşta elestетип чалкабыздан кеткен нерселерди 3 жашта көрбөй атат.
Бул сөздү уят жок. Айтат, аңдысаң башка бирөөнү аңдыба дейт. Бирок өзүңдүн балаңды аңды дейт. Не себептен дегенде башка бирөөнү аңдысаң кемчилдигин көрсөң күнөөгө калат экенсиң, ар кимге айтат экенсиң, жаят экенсиң. Бирок балаңдын кемчилдигин көрсөң ошону жашырат экенсиң, оңдош аракет кылат экенсиң. Биз баланы аңдыбай койдук, бирок башка бирөөнү аңдып жүрөбүз. Ошого тарбия бул баардыгыбыздын ишибиз, бир эле мугалимдердин иши эмес. Азыр барып туруп айтат экен. Мен баламды багып атам, сен тарбияладым, мугалим ателдер айтат. Өткөндө Кара Сууда бир мугалим айтты, итти бак, кушту бак, балаңды тарбиялады. Азыр анча-мынча кырсагын койгозуп коюп, кийими бүтүн кылып коюп ойлоп атабыз, тарбиялап атабыз деп. Бул тарбия эмес. Кудай деп кылсын, эгерде бала жаман чыгып калса, КГБ да анча кыйнабайт, бандит да анча кыйнабайт, каракчы да анча кыйнабайт, бала жаман чыгып калганда. Баланы кыйнагандан Кудай сактасын. Балаңды сатып уя албайсың, жатып уя албайсың. Ошого эминден менен кылалы. Эмнени эксең ошону аласың деген сөз бар. Балдарга эмне берсек ошону алабыз. Эртең бирси күнү көзүн карай турган кийин балдарыбыз, колун карай турган кийин балдарыбыз. Ошо мезгилде жакшы тарбия берип койсок, адем үйрөтүп койсок, күйүктүлүккө тарбиялап койсок, өзүбүз деле жыргайып жатабыз. Ошого сага таптакыр тиешеси жок нерселерге убактыңды берип атасың, сериалдарга. Бирок балам келсе башына бир коесуң, бар мен кеманы көрүп жок тарап. Бир бала атасы сапардан келди. Сапардан келатып 2000 сомго жемпир алып келипти. Анан баласына кийгизсе, баласы ошол жемпирди кийип алып 1000 сомдук туфлисин ташлап атат дейт жеңи менен. Атасы таң калып турду, эми ушундай да болду, мен кымбат жемпир алып келсем, мен эле кийгизсем. Анан туфлини ушу менен ташлайбын десе, атасы деп, сен жок мезгилде өзү иштеп, ушул туфлини өзү алып эле деген. Эмнеде менендин ошонун кадыры болот. Балдардын оозуна мен деп тыга берсең, ал бала меселе бале болот. Кичинекей кезде баланы тарбиялаш керек экен, кантип билесиздерби? Жаңыдан көрөлгөндө бала ыйлайт, туурабы? Бүт апалар көрөгөн, жеңелер көрөгөн. Ыйлаган мезгилде дароо көкүрөгүн эмчегинди салсаң, бала дароо жаман үйрөнүп. Мен кыркырып эле койсом, ыйлап эле койсом, масле чечилет экен деп бүт ошондон башталат экен. Бир аз жанып дейт, бир аз ыйлатып тургандан бери дейт. Тарбия ошондон башталат экен. Баланы тарбиялаш, баланын апасын таңдагандан башталат экен. Анткени кыргызда бир сөзү бар, атасы жамандын бири жаман, апасы жамандын баары жаман. Атасы жакшынын бири жакшы, апасы жакшынын баары жакшы деген сөз бар. Ошон үчүн кыргыз тектүүсүн караган, тарбиялуусун караган, ак жолдорун караган, нарктуусун караган. Анан дагы бир тарбиянын жолу арам бербей келет. Кээ бир жерлерде керек болсо тойдон, топурдан, дасторкондон пакет алып келбейт деп. Эмнеге билесиздерби? Ошол кайсы акчага болду деп ойлонот экен. Арамдан тапкан акча, тарагандан акча, бирөөнүн ыйлатып тапкан акча. Ошого той өткөрсө, ошого келген акчага, ошонун акчасына келген конфетти балдарына берип коюп, балдары жаман чыгып калбасын ойлоп отурдур. Балдарга адал тамак берет. Илгеркилер кетип атканда күйөөлөрүн айтчу экен. Тапсаң таза тамакты алып кел, таза рызыкты алып кел, анткени мен ачкачылыкка чыдайм, бирок тозоңдон да чыдабайм деп айтчу. Бир апа болгон билесиздер. Аюби деген. Апасы айтчу экен, бир да согушта жеңилбептир. Аюби билесиздер да Аюбиди. Азыркы Израилдин алган ошо киши. Аюби бир да согушта жеңилбептир. Өзү да атлет болчу экен, алым болчу экен. Душманы Карл деген душман болгон Ангелат билесиздер. Экөө согушуп атып, Карл аты жок калганда биз эмне кылат элек? Душманыбыз аты жок калса. Бар эле барып, арба байлап келип атат элек, туурабы? Бул эмне кылган билесиздерби? Өзүнүн эң чоң атаандашы, падыша. Өзүнүн жардамчысын чакырып туруп, эки атты жетелеп берген экен. Эки күйлүк ат, токутуп туруп. Баргындагы тиги падыша аты жок калды. Калаган тандап минсин. Падыша атсыз согушта жарашпайт деп айткан экен. Ошол Карл өлүгө кийин кеткен, бирок ошол жакка баргандан кийин өмүр бою Аюби жөнүндө жаман сөз сүйлөттүр эмеспи? Ошондой адам элестетип көрсөңүз, апасы айтчу экен, менин баламды жеңе албайсыңар, убара болгула, эч качан жеңе албайсыңар. Эмне кантип ойлойсуң десе, менин кепилдигим бар деген экен. Кандай кепилдик десем, мен баламды бир дагы жолу даракты жок эмизген эмесмин деген экен. Ошон үчүн апанын таза болушу, апанын адал жеши, адал бериши, дарак менен жүрүшү, ибадат менен жүрүшү бул баланын келечеги. Бүт Кыргызстанды башкаргандар өткөндө мага бирөө суроо берет, жөнөкөй эле суроо берет. Эмне үчүн азыркылар дейт? Жусуп Абдурахмановдой болбой атат дейт. Исхак Разаковдой болбой атат дейт. Эмне үчүн азыркылар
Касым Тыныстановдай, Абдыкадыр Узбековдай, Баян Исакаевич шықпайды. Маған қату дейді, мен бұл заманды мемлекетшілермін. Мен бұл заманды саясатшысымын. Аталарымыз болсындағы ата-ана дегенсің, ата-ана дегенсің. Бірақ ал шынды. Алардың өлігі бізде тіректер арасында жақсырақ сылап. Анан айтып қой, не үшін деді, мен жоғын тамамға қойдым. Десем өзі айтып берді. Бірлестік бар екен деді. Көрсе алардың аталар, апалар, балдарын арам берген емес екен. Biz aramda 70 yıl boyu. Çoşkosunda 70, aramda 70. Bir yağında karavapız, tiyağında karavapız, ayağında belküşünde, jalpo, ışo, bağa desem bardır degen adamlar payda oldular. Özü bir söz var. Men dostumdan korkmayım, aşık varsa dedi, atıp edetti. Satıp edetti. Düşmanımdan korkmayım, aşık varsa atıp edetti. Ben hoş kömür kaydıgerlerden korkmayım, hoşlar var için atıkanlar var, satıkanlar var. Uşu Kırgızistan'ın gelişiğinden kaydıger bulduğunuzlar. Baltağına olan kaydıgerlik, gelişiği olan kaydıgerlik. Niye için Kapır Madaminov ağay Kırgızistan'ın çetindeki Tacikistan'ın çegaradağı kişineki mektepte Kırgızistan'da en mektup mektep paylandı. Alcer sebat etmez çıktı $3.000 töledim. Balları yıl sayın altın sertifikat alır. Ortaçası kançadan tavıldı. 175. Ortaçı o yerden 175 bol olan anlatımını alışmış. Bişkek'e baksan Medakademiya'da büdjetli bütün hoşu mektep ballar eliyor. Manas Üniversitesi'nde bir 100 yapısı okuşan. Andan çıkarıp Tomsk, Japonya, Amerika, Germanya'da okuşan. Bilesler mi? Leylek'in diye çet canında. Niye hoşunda dengeli jettiniz dese, ben de balları dair okudum dedi. Hakkır fayda olmuyor oydu dedi. Ayttım derdim, kızıktırdım, balları okumaya oydu dedi. Görse üydeki apasında gengelim var dedi. Bala kızıkkanın apası, niye minister olan böyle bak, koy kaytar. Ilayda öyle de o zaman okumaya oydu dedi. Oşun için eneler mektebini açıp dedi, birinci apalarını okudum dedi. Apalarını okumaya oydu dedi. Ekindi koyup durup dualda ilkaçta kaldı. Anam balları aytıp barganda artanıp gelip gayrı okuyuz dep apalar okugandan keyin apalar bilipke kızыккандан keyin balları çakırıp balam çok okuydu. Oku dese bala okuy başladı dedi. Ошентип отуруп биринчи орунга чыкты Баткен облусу. Кыргызстанда Бишкектен кийин келип Баткен облусу турат. Экинчи Нарын облусу турат. Үчүнчү Жалал ошентип келип эң акыркы орунда Ош облусу турат экен. Оштон да кечирип койгон эң акыркы орунда Каралжол району. Ошол кишини ардан алып, намыстан алып, быйыл аракет кылалы 2-3 жылда Карагынча облуста биринчи орунга чыксын, бир 5-6 жылда Кыргызстанда биринчи орунга чыксын. Аракет кылабызбы? Анан айында ошон үчүн мен айттым эле. Депутатка качак болсо жолду куруп бер, анан садик куруп бер, кап куруп бер, суу чыгарып бер. Анан кредит алып алдым, ошону төлөтүп кой. Балам окуй албай калды эле, бул акчасын төлөшүп кой. Ошондой мен кайрылат, мен деле айлыкка жашайм. Билесиңер, Алиев Кадырбек байлык киши болгон эмес. Кыргызстандын байлыгына жетпейт ошонун баары чечмек. Бирок билесиздер, биз балдарга билим берели, балдар билим менен акчаны да табат, курбаган нерселердин баарын курат, жолду да курат, катасы. Заводдорду да курат. Ошон үчүн балдарга билим берели. Бул бир гана мугалимдердин эмес, баардыгын иши аракет кылабыз. Эми эң аягында айтарым, балдар, ким мугалимди сыйлагасы илим жукпайт. Ким мугалимди сыйлагасы илим жукпайт. Мугалимди сыйлаганды кол чаппаңыздар эми атайын. Азыр карап туруп аябай ыраазы болдум. Мугалимди сыйлабасаң илим жукпайт деп коет. Бир адам үйүндө отуруп да бүтүн бир жака сынган эмес, мындай суучу эмес экен. Неге дегенде ошол жакта мугалим жашашы. Ушунча алсынаш керек мугалим. Мугалимдер олуттар болгачы бар берди. Эжеке агайлар силерге көз суроо. Ата-энелерде тряпканы кантип болуп атасыңар, торго акчаңар барбы? Кичине айна эгер сынып калды, ремонт акчаңар барбы? Бизден не жардам деп келгендер бар мектепте? Күлүп ишти карасаңар. Чакырсаң да келбейт, туурабы? Ата-энелер чоңуз десең да келбейт. Бар берсе. Мага бар керек. Бирок 1-3 жылда ата-эне айттырбай өзү чуркап келет. Демигим. Неге билесиңерби? Качан? Баласын урушуп койгондар. Баласы арызданып барса, келип алып, келетиндер жөн келбей, ким урду Гүлмира өлүмдүрөй, кечене Эргетиянга жөнөлгөн деп сүйлөнүп келет. Анан келип алып туруп урушат, ошондон баштап мугалим анын баласына жакшылык кылат. 2 алса, 2 алсын, 5 алса, 5 алсын, сурабайына коет. Эң жаман ошо. Ошондон баштап бала мугалимден пайдалана албайт, илим ала албайт. Мугалим менен баланын ортосунда
келишпейт. Эгерде балага болушун келсе, буга жаман көрсөк, анда үйүңө апардагы балага зататозду түшүндүрүп берчи. Этисти түшүндүрүп берчи, оңду законду түшүндүрүп берчи. Жарым саатта өзүң жинде болосуң, 1 саатта балаңды уруулай баштайсың. 15 мүнөт уруулай баштайсың. Ошон үчүн мугалимдерди сыйлайт, урматтайт. Бирок мугалимдер силерден сурады, сиздер дагы балдарды 2 алар 5 аларда бөлбөңүздөр. Буягын жакшы көрүп, буягын жаман көрбөңүздөр. Алла таала деп кимден сый көрөсүздөр, ким силерге салам берет. Ана буякта байкап отурдум, азыр комуз ойноп отурдум да. Комуз ойногондор эчтеке эмес, жанындагы эчекени көрдүңөрбү, буяк өзүнчө кошо ойноп. Алардан да өтүп ойногон ким ошо эчеке болду. Эчеке болсо балдар үйрөнбөйт эле. Көрсө ошол келинибиз аксынын келген эчеке, аксынын эчеке. Аял затын сыйлайт, неге билесизби? Мына мен үйдөн чыкканга 3 күн болду, үйдү сагына баштадым. Чайлоодо 1 ай жүрдүм, анда да бир 4-5 жолу ишке барып келдим үйдү сагына. Ошондой болот экен, талаада жүрүп каралжан сагына, бат эле келип кеттим мен. Бирок байкош ушул жерде отурган биздин жеңелер өзүнүн үйүн таштап өмүр бою башка бир элге кетти. Аксыдан келип бияка келин болот деген не деген сөз? Ушул келинди, ушул эчекени иш капагын баглачы дайым өмүрүнө берип турган сурашпак. Өзү аксыдан болгону менен карагылжалык балдарды көрөт, карагылжалык деген балдарды тарбиялап таптоодо аял түшүндөй болот. Ошон үчүн мен айтат элем, кайненелер, келиндерди көп эле кырдай өрбөңүздөр. Айткан өзүңөр аялдардын укугу, бирок ар кандай келмедим. Кайнатам алтын, кайненем. Кайсы адамдын каргыш деп айтып берейинби? Хорбулган кишинин каргыш сөзү деп. Байкуш бирөөнүн кызы иштеге дей албайт, ар жакка барып көз жашын төгүп туруп, арка моюнун астында калды десек болот экен. Ошого рахмат айтканды үйрөнөм. Биздин эркектер да кызык. Бир жолу официант табак алып келип берсе, бир эле жолу акчасына шаарга барганда бир сулуу кыз табак алып келип берсе, рахмат деп. Рахмат деп. Бирок бир эле айтты, 2 жыл айтты. Аял өмүр бою тамакса берет, бир рахмат айтты. Табак алып келип берсе, кабагын күйүп отуруп, анан унчукпай жеп чыгып барады, туз экен болуп калып турган. Ошон үчүн аркасынан унчукпаса да ичин айтат да, тешип чык, бала жеп калып турат. Ошого рахмат айткан үйрөнөм, келинге рахмат айтып коюң, кайненелер. Рахмат кызым, эң сондарга ошо. Үй аялыңайсы рахмат деп. Анча-мынча балдар окуп келсе, окубагандар рахмат, сонун окуп келсин деп койсоңуз, мындай балдар окуй баштайт. Ошого көңүлдөрдү көтөрөлү. Биз караңыздар, азыр мен айтайынбы, Гарвардтын кайсы факультетине тапшырасың десем, ойлоп отуруп айтасың, мен Гарвард коюп коеюн деп турам. Ошол нерсе мээңерде отурат. Мен айында чыгойгонмун, Токтогул мектебинде окуганмын, Сумадыда окуганмын. Бирок Кудайга шүгүр Америкада окудум. Себеби мен ишенет болушум, Америкада окуйм деп. Өзүм англисче билбейт. Биринчи ишен өзүң ишенбесең башка эч ким ишенбейт. Кудай кааласа, тилек дегенден койгула. Адамдан сурасаң жаман көрөт, Алладан сурабасаң жаман көрөт. Болдекелер айтат, бейишке эптеп эле кирип алсаң болду деп айтпагыла. Бейиштин төрүн сурагыла. Антсыңарды эптеп эле ошто окусаң болду дебегиле. Американын тилеги, Россиянын турмушанын тилеги, Франциянын тилеги, Туркиянын тилеги. Чоң нерселер. Алла Таала оңой эле берип койчу. Ошого тилектерди чоң-чоң кылгыла. Пилди да кичинекей кезинде байлап койсоң, жип түз албайт экен, анан чоңойгондо түз албай тура берет экен. Кичинекей кезинде апаңар айтып койгон, колуңардан келбейт, кыла албайсың, жөнүп отур деп. Ошондо ишенбей калгансың, дагы деле өзүң ишенбей жүрөсүң. Кудай кааласа колунан келет. Кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары. Жүрөсүңбү? Колуңардан келет. Кыргызстандын келечеги айылдар. Ишенип койгула. Мындай кооз жер, мына нарындан келди. Эрнар, бул айылдын жаратылышы жактыбы? Карагыла, аябай сыктанып калды. Бирок колдо бар алтын бар жок, казактардын бири бар. Жаксылар жаксымын деп айта алмайды, жамандар жаксымын деп айкайлайды. Бауырында күндө барып жүргөндөн соң тоолордун бийиктиги байкалбайт. Орунда жүрөбүз, калимдин мынчалык кооз экенин билбейсиздер. Бирок келип байкап сыктанат. Кимбир айтмакчы, өзүңөр жайлуу жашайт дескенде кайсы ойлоп чыгасыңар? Бирок ушундай жерден Ыспайда чыкты, ушундай жерден Дөөлөт Бадымаев чыкты. Кудай кааласа бул башталышы гана. Эми оптом. Пледа чыксын заткардан, мен ишенем. Өзгөргө ишенгиле, умтулгула, аракет кылгыла, апалар, аталар батасын алгыла. Эми жыйынтыктай берейин. Ушул лекциянын акысын төлөп коебуз.
акчаны ойлойт экен. Акча эмне? Акча керек, акчаны жаман дебегиле. Бирок силер адеп менен төлөгүлө, амал менен төлөгүлө. Мен барган жерде апам барбы, атам барбы? Апам болсо апам, атам болсо атам, эки өтөк болсо эки өтөк. Бүгүн барасыңар, колун карбайсыңар, өбөсүңөр эчтеке тийгизесиңер. Султан Сулайман валиденин колун өбөт кошулду. Неге билесиңер? Азыр күлүп атасыңар. Бирок бир учур келет. Ага айтканды кылып койсо болду экен. Анткени атам дайыма мамамдан отуруп өбөйт, апам дайыма сенден болуп өбөйт. Азыр кирип барсам апам төрдө отурат, атам мамыкта отурат. Бир күн келет, кирип барасың, төр бош калат, мамык бош калат. Ыйлайсың, өкүрөсүң, бакырасың, сагынасың, кайра келбейт. Атамбаевдин бир ыры бар. Бир эле өпсөм деп. Мен кимдир деп атат экен ойлоп турдум. Дагыбай балпет бирөө сүйлөп атат болсо, бир эле өпсөм, бак жыйлагында болду дейт тарапта. Эмне деп атат экен десем, өтүп кеткен апасы жөндөр экен. Апа тирилип келсем, бир эле болсом деген экен. Менин атам 51 жашта өтүп кетти. Бул жерде аксакал билет экен, артист барса. 51 жашта өтүп кетти. Атамды мен 5 жашта бир гана жолу өттүм. Эртеге жерге берет деген түнү муз үйгө кирип өтүп чыктым. Ошолардан менин маңдайымда 23 жыл болду. Бир жолу ата сени жакшы көрөм айтпап. Колунан бир өпкөптүм, 5 жашта бир өпкөптүм. Силер күн сайын. Мен Россияга барып байып келип атамды бактылыгына кереги жок андай. Эмитен кызматымды жылы сөз кылайт. Эки түрдүү адам рызкысынан камын санабай эле койсун дейт. Биринчи ким десе, атасын апасын сыйлаган адам дейт. Ата апасы сыйлаган адамдын рызкысы кене болот экен, берекелүү болот. Экинчи адам дагы рызкысынан кам санабай эле койсун дейт. Ким десе, атасын апасын зар акчаттын капагында алат. Канча аракет кылбасын рызкысына береке болот. Ошон үчүн ата апаларды сыйлайлы. Мугалим деле ата апа сыяктуу. Мугалимди кадырлайлы, кастарлайлы. Анан бир жерде жакшы сүйлөгөн экен. Күн сайын тапшырма балдар келип, сабакты комплимент менен баштады. Сен атың ким? Ким? Эрбол, сен атың ким? Дарыгүл? Эрбол, сен ер азаматсың, эрден баштап. Дарыгүл, сен демдүүсүң. Сен атың ким? Ким? Нурзат, сен нурдуусуң, нактуусуң. Көрдүңбү, ныдан баштап атат. Аксак атың ким? Эшматова, эстүү, эрктүү. Ошондойдун бойдогуна макулбу, жаңы сөздөр түшүнсө. Анан кийин комплимент, келип жакшы жагын издегил. Анткени жакшы жагын издегесең биригетти, жаман жагын издесең күнүнөн өтүп кой. Ушундай маңда хадистер бар. Адамга зыянын тийбесин, айыбын издебеди. Андан кийин айыптабаган кемчилик издебеди. Бирөөнүн кемчилигин издесең, Аллах таала сенин кемчилигиңди ачып койду. Жаман жашын, жакшысын ашын. Көңүлүн көтөр, Кудай кааласа баары жакшы болот. Кудай кааласа биздин келечек алдыда. Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет. Ошон үчүн мен дайым айтам, энен таштап бойлорду, эне басып бойлорду сыймык менен жүрөлү. Кудай кааласа Азиянын Кыргызстан деген арстан ойгон. Мына ушул китепти Азиянын арстаны деп ошол жөнүндө жазгам. Чоң рахмат. Азиянын арстаны ушу жакты китептерден экен. Ана биз ойлойбуз го, арстан эмнеге кыйын деп. Көрсө ойлойт дейбиз да, арстан баарынан күчтүү, ошон үчүн деп. Жок андай эмес. Арстандан күчтүү жаныбарлар толтур экен. Аюу деген арстанды жеңип койду. Кээде арстанды жолбарсы жеңип койду экен, фил да жеңип койду экен. Бирок арстанда коркуу сезими жок экен. Биз мисалы фил келатса, ит тебелейт деп, ойлойбуз го, тебелеп кетет деп. Арстан көп эт келет деп сүйлөйт. Ошон үчүн проблемалардан коркпогула, Кудай кааласа баары жайында болот. Азиянын арстаны ойгонду. Элибиздин ачык болсун асманы, даңгазалы болсун дастаны, түрктөр Азиянын карышкыны, корейлер Азиянын жолборусу, Кыргызстан Азиянын арстаны. Чагыштырайынбы? Кейбір амалдар үшін ақыретте сұрақсыз дейшке келесің. Кейбір амалдар үшін ақыретте адам сұрақсыз қозып өтеді. Айсын демесің, кем елді бөлсе, үйемен аяқ қойыстырса, достынан дос дұшманын қойсын. Ошон үшін қалып айтқан жаман нәрсе, бірақ бір учурда қалып айтқан жақсы нәрсе, адам мен адам үшін берген жүр. Мен айтайын дегенім, чагыштыра беремін. Азыр Кыргызстанда эң алдында Ерлан деген Ақталанын қоштығы орын отырып қойшы. Ушылардың айылы бар кітап бойынша.
Bilim boş dostlarına ayrılmadı. Bu açık ayrılıyor. Açık Çekisi bu da. Sarılar, kısımlar, haramlar, iptedeler. Жақсы нәрсе. Ең қызыл бұлақты бош төбеден еміне емшілдігі бар. Бұлар жеткенге біздер жетеді. Бұларда жылына 80-де кітап оқыған балдар шықты. Бізден шықсын 90 шығасыңдар ма? Алтын сертификат жылына 2-ден алады екен. Бұлайдан шыға ғой бұда қаласа. Республика олимпиадаға барып жеңгендер пайда болды. Бұда қаласа бұл жақтан шыға ғой. Мен бір жылдан келген сұраймын. Қайсы айыл күшті. Қошты өбі же қыздың бұлақты дегенде не деп жауап бересіңдер? Ұрсаң қарашты. Өзің өлдің айылмардың қатырға айтып қойырынды. Қайсыны аял? Дағы? Артық қашын тұрайын, ұлпай атам. Ошондон баштап өзің өлген шекелі бұдан қаласы. Бирок дағы да құтылып кеткен адам. Бирок ким жеңет? Алар мы же біз бе? Алар мы же біз бе? Biz de özgür kurtulan aldığına giyip Жеңем деп тұрса, біз дегенбіз, менде башқа құдырет тұрады, құдырет тұрады, классында тұрамыз. Қыздың құлақ дегенде, қыздың құлақ дегенде, құдырет шайды, құдырет шайды. Ошон үшін не деш керек, не деш керек. Ким кітепті оқиды? Қатырға көрмеші. Ким кітепті оқиды? Ким олимпиададан жеңеді? Ким Гарвардты тапсырады? Ким алтынға озып? Біздің кимін мынайды қарап, алғалай бер кыргызы, азаттықтың жолында, башқа біреу айтып отқандай да, өркіндей бер өсе өз тағдырын қолында. Қазақтардың мұндай, менің әлім, менің жерім, гүлім болып егілемін, жырым болып төгілемін, Қазақстаным, менің Қазақстаным. Ошон үшін сен әрекет қылмасаң, башқа ешкім әрекет қылмайды. Өз. Сенің озмолың, айдың озмолың, мекенің озмолың. Мен дағы бір деген айтып қойды, ұлы сөзді ұят жоқ. Балдарым, чет өлкөдөн келе коноктору келет. Атай жолду көрсөтөйүн деп Бишкектен Ошко машинаны алып жөнөйсүң. Бир жерден курсак ачат кафеде. Түшкөндө алайда туалетке барайын деп атаган, туалет кайда дегенде айгы уялмасын. Себеби андай туалет алардын мамлекетинде жок да. Туалетке бир кирип чыккандан кийин тамагын да жеген жегиси кетип алат, кете бересиз деп коет. Балдар маданият ошондон башталат. Анткени бир икуаню деген айтат. Елім қиын, жерім қиын деп мақтағандарды көп көрдік, бірақ екене жерден біліп қойып кім екен. Бірінші, Дарат Крастан, екінші Раковина. Жеңелерді қалай жолдарын шайтығанда тұрағы үшін қойбай өліп тұрады өз арқасынан. Раковина үшін. Ушындан бастайды. Жоқ дегенде көшеге түкірбе, қақтырба, мұсыры қыртпа. Сөгілгенді таста, енең деп сөгіліп отасың, ошоның жүректен енеге болған сұйыққа шығып кетіп. Берекелерім, ең әдетті мемлекет болсын. Ең өнікке мемлекет болсын. Келешегіңе кең болсын, ықпалға қалатығы тең болсын. Мен өзім бүт Қырғызстанға негізім. Таласқада, Нарынқада, Бөлгөда. Құдай бізге бір еле Сулайман тоны берген, бір еле Айгүл тоны берген, бір еле Сүгөрді берген, бір еле Қаролчоқ тоны берген. Bir жүрек бар, bir ата, bir ене бар, bir өмір бар, bir мекен бар. Андаты Қырғызстан, дүниеде бір еле Қырғызстан бар. Біз olmasa Қырғызстанның олар, біз егерде жоқ болса Құдай беріп барымыз. Айтайын деген бір қаншада киіндеп танытатын жері өзгеше болады екен, мен Қарауылжадан. Біз менен бұл жаққа келіп алып, қонақтармен таныстырып қояйыншы. Bir адамдан bir кітаптен дол бар деген ұққан. Қол өтер болғашы. Ошоны негіздеген миллиардер емес, президент емес, депутат емес, министр емес. Сілерге оқшылығында жөнекөй мектеп бүтіп барған бала болды. Азыр чоңойып қалды, өзі бойды. Ерлан Исмайлов орнына тұрып қойшы. Дағы бір депутат Қытайда оқыған, Америкада оқыған, жап-жас тұрып Иман фондының координаторы болды. Ысыкөлдің губернаторының жардамчысы кеңесшісі болып іштеді. Министрдің жардамчысы кеңесшісі болып іштеді. Азыркы күндө жогорку кеңеште фракция башчысынын консультанты Табылды Муратбеков Ысыкөлдө болот.
250'den aşkın kitapxana açtı. 40 milyon so'mlik kitap to'pladı. Bular barıp kelgenice mektepte avtoritet hareket bolчу, bular barıp kelgenden keyin o'sha mektepтерде kitap o'qiganlar avtoritet bo'la boshladi. Qirg'izistonning dengini o'stirgan ушулардын долбоору бир адамдан бир кетет. КМШда номер 1 долбоор болуп, жеңип Арменияга алып келдик, Ошо кыргыздын балдары. Куда каласы? Булардан да өткөн активисттер аракетсиз балдар силер тараган чыгат. Дагы ким бар? Эми дагы бир адам бар. Эрлан гана. Намазга чыгып кетти. Эрлан Камалов деген бала келди. Ал экономик илимдердин кандидаты. Burada бизнес менеджмент факультетinin деканы болуп, өзү күйөө таштан болот. Ал да келип отурат, андай баарлашып кетейин. Калгандар кетип калсын, Анан Эдил кайда Эдил? Эдил ушул жактан көрөлүп чоңоюптур. Элиме жериме деп дайыма мени кылып айым өтсө экен. Танысаңбы? Кимдин баласы? Танысаңбы? Ошонун баласы. Бир болсо. Assalamu alaikum. Hormatly arkadaşlar, sizlerle cevaplarımızda bağışlarız. Ben geçe günleri gönlü жүргөн, geçe günü taşlayacak. Жазып кала иштеп окуйм. Бияқта бүтүп калса керек, болду. Анда туура эле экен. Картошка эккен, арпа эккен. Анан бир жети ушу Каралжага барабызда мурда эле пландап койдум эле. Мен аябай көптөн бери ушул күндү күтүп келгем. Буга чейин биринчи байга чейин келген, андан бери келе элек болчу. Келип көрүп аябай сүйүнөт. Чындап. Карамолжо десе баягы президенттер чыккан аймак деп билебиз. Дагы көп инсандар чыккан аймак деп билебиз. Бирок ушунча тоолуу жер экенин, алай нарым окшош экенин биринчи жолу көрөтүм бияка келип. Анан чындап бияка да карайтуучу шарттар бар экен, иштетүүчү жагдайлар бар экен. Бирок биз келгенде дагы эң маанилүү иш менен келип турганга сүйүнүп атам. Кудай буйрса, балким азыр жолдор маселедир. Айлык майынын маселедир. Бирок Кудай буйрса ушу илим билимди баш жаштар чыга турган болсо, ондай биздин кардашыбыз, бөбөктөрүбүз чоңоюп өсө турган болсо, илим билим алып, бийик максаттарга умтула турган болсо, Кудай буйрса ушул жердин баары асфальт. Ушул жердин баары закыраган имараттар болот. Кудай буйрса. Анан жана достор менен сүйлөшүп айтып атам. Биз баягы бир нерсе болсо, чет өлкөдөн алгандан кийин үйгө чаптай беребиз го. Бияк өзү Швейцария турбайбы депчи. Балким Швейцария, Кыргызстан турбайбы десек болот да. Болгон эмне үчүн Швейцарияны тутуп алганын себеби жаратылыш деле бизде эле. Балким биздики ашат алат. Болгону алардын маданияты ошого жараша мамлекет өнүккөн экен да. Анан Кудай буйрса, ушу китеп жөнүндө, илим билимге чакырган иштер, утумага чакырган иштер көп боло берет болсо, жакынкы 10 жылда, 15 жылда дүйнө бизди бул Кыргызстан турбайбы, Кыргызстандай окшош баратпайбызбы деген сыяктуу үлгү алып келет. Кудай буйрса, бул кылып аткан иштердин баары ошол келечекке, жакын келечекке болгон аракеттер. Азыркы сөздө болсо, ушул чоң бир кербенди баштаган, чоң жакшылыктарды баштап, башында туруп, канча жылдан бери мээнет кылып келаткан аганы ачактай турган Эрлан Смайыл болду. Мени бүтүргөн юрист кесиби, мыкты бүтүргөн. Дипломун жазып атканда бизде Баткенде жүрүп, биз болсо Ошто болчубуз, Эрлан дипломун Баткенде Гапырага мектебинде жүрүп жазып бүтүргөн. Ошол диплом жазып бүтүргөн күндөн баштап 21 жашында турса, азыр 25 жыл келди. 4 жылдан бери ушул бир адамдан бир мектепте региондор бүтүрүп жүрөт. Эмне үчүн? Достор, кээ бир иш кылышыбыз мүмкүн, кызмат үчүн, кээ бир иш кылабыз, айлык алуу үчүн, кээ бир иш кылабыз, балким бир аз таракча баштоо үчүн да. Бирок Эрлан агайга эч бир нерсе күтпөстөн, ушул маанилүү иштин калып калбасын, жакшы иштер токтоп калбасын деп, убактысын мал жанын курманчылыкта ушул күнгө чейин кызмат этет. Ошол сөздү Эрлан агайга берейин. Кол чапыңыз. Assalamu alaikum. Barınızlar ben Rames. Her birinizden
özümüzge de mындай kılalım tuğanlar. Adı geldi biz biraz gömülümüzlerini buldurayın. Yakın kaşırık alıp çıktık. Daha kitap alıp çıktık. Birinci mınday soru. Bu жаққа gelip çıktılar takip edebilirler. Mikrofon hep burada mı? Жақсы. Mınday bir сөйлесін mınday. Негізінен өзі микрофон тұтып отыр. Жақсы болады екен. Адамда жерде апалар ушул айдын астанасын аттап келатып, чындап суктанып, анан жайлоодо эле жашай турбайсыңарбы? Мындан ары кайсы жайлоого барасыңар деп сурап атам, албетте деген жигиттер. Анткени агороттун башында бээ байланып турат, кулундар байланып турат, бээни сынап атат. Анан чындап суктан керемет айды экенинчи. Анан ушундай жерде Рыспай атабызга окшогон кыргыз оонунун заттарынан чыккан турбайбы деп ичимен айтып келатам. Анан биз барган жерден баштап ырдын бири Рыспайдын жер деген жери деп айтып атышат. Эми бир мындай кылам. Мен бир куплет ырдайм. Ошол ырды ким улап кетсе ошого приз бар. Эгерде ошол ырды эч ким улай албай калса, бүтүн Кыргызстанга барып Рыспай атабыздын жерлештери Рыспай атабыздын ырдын билбейт экен деп анда жарыя кылам. Мындай угуп турабыз. Дароо кылайбыз да. Айым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарылуу болуп ансыздан, сарындым туулган жер сени. Janıp turuş gerek. O men çağırlayın deb, jaraydı. Жоқ, buyoqqa Kırgızstan maqtab baramen. Анан мен дагы бир нерсе. Мен Гүлмира Айдосова деген кичинекесинин аябай жакшы көрөм. Анан китеп барактап отурдум, бул жерде жөн отурган жокмун, барактап отурдум, жазып отурдум. Анан олорду көрүп калдым да. Ачкы токту, кардыңарды суулабай, ак сүтүңдү талап кылдым, ыңалай, сүртүп салып, уйку баскан көзүңдү, салаларың эркелетип сыйлабай, апа десем, нурга толуу агайын, алдыктагы карайке жаш байларым, батпай турдум кең аламда тар жолу, чечип салып жолуңдун байламын, апа десем деген. Бул кимдин ыры? Мен субата кимдин ыры бул? Достор, ушуну билбесеңер, буян болот. Асел эжеке, мен аябай кубанычтамын. Мен бул жерде китепти турусуз кармап турганыңыздан ушу китептин автору сизби деп сурадым да. Сиз дегенден аябай ыраазы болдум. Себеп дегенде Рыспай атабыздын оонун эле жараткан эмес, мыкты ырлар жаздырган табияты сонун жер экен. Эжеке сизге рахмат, кол чаап койсоңуздар болот.
ötüş gerek. O şunu Üçüncü Talgın Muratbek'in sözleri. bu cildindagi sözleri жақсы oldu. Vardı demeğimday. Çetçe kalın. Özünün esinde kalanıydı. Tak boyunca Bir Seferler o şunu nerede çıksın diyor. Düştüğü ballar çıksın. Bir adamdan bir kitap dolduğunun maksatı, bol cebdeki ağa kıyışının maksatı, şu cebde alıp gelgen kitabın maksatı ne dedi? Dostum, özünüzge gelecek kurul dedi. Özünüzge okuyan oldu, özünüzge kurul dedi. Geceke rahmat, sizge dağı, jakşı biriz, sizge bu. Rahmat. Ben kafasında köp çeke yolmuşa vararsa, ana millet karşılıklı. 11 yıl bir yakat sizlesigen, 10 yıl yakat sizlesigen de kanal. Bayağı kağıdı var, kağıdı çok güzel gelip de kanal. Hurmatlı iyi katılımcılar, aytayversin taң atkendey, Nurjigit Kadırбекович başlagan команда булардын сөзүнө эче биз жарабайбыз да. Эми азыр ушуларга жана Nurjigit Kadırбековичти тааныштырып кеткен эрлер мырза сүйлөсүн. Буларды дагы карап жана күтүп ататтыгына туура түшүнөсүздөр. Эрлер мырза да жаш оюз айтып берсеңиз. Қалыстарбы, қымбаттылар. Біз баршамыз қалай құтақта бияқты кәдімгідей өніп қалғанбыз. Шынайы кәдімгі туғандар. Мен өзім бір еле айын болса керек деп жүргізілер. Енді көп айын барып қой. Қымбатты ағалар, әжелер, ежегейлер, қымбатты мектептің мұғалімдері, келешекте болған жаштар, оқушылар, өттер, ардыңыздарды көріп атмайра қуаныштамын. Мен Ош мемлекеттік университетінің қызметкері қатарындағы ушул долларды колдоочу адам қатарындағы жаштар, балдардың күнтүнүүсүн көрүп аябай сүйүнүп атам. Анан эң негизгиси урматтуу жерлештер, биз балдарды тарбиялоодо урматтуу ата-энелер, баардыгыңыздар ата-энесиздер бир канча катачылыктар этип көрөт экенбиз. Биринчиси бизди кыйнап аткан бир 2-3 синдром жөнүндө айтып берип коеюн. Биринчиси бизде эптеп септеп деген синдром бар экен. Баардыгыбыз эле ушу төрөлгөндө кийинде эптеп септеп төрөлөт экенбизге төрөлүп, анан бала бакчага барганда эптеп төрөлгөндө жакшы аяктабай, балдарыбызга эптеп септеп деген сөздү үйрөтүп коюп, ошонун айынан баягы жашоосуна жакшы болбой кыйналган учурлар көп болот. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдар сиздер дагы өзүңөрдүн лексикондон эптеп септеп деген сөздү алып койсоңуздар. Мен декан болуп иштеп жүргөн учурда көп ата-энелер келет экен. Баламдын өзүмдүн проблемасы менен деп келет.
мыйзам боюнча сабакка келип жакшы окубайбы десек, ушу жардам берип коебуз, эптеп бүтүп алсын деп. Ошондуктан биринчи катачылыгыбыз ошол эптеп деген сөздү үйрөтпөйдү, өзүбүз да колдонбойбуз. Экинчиси узун жоогазындар синдрому деп коебуз да. Жоогазын деген тюльпан деген кандай өсөт? Тегиз өсөт, аябай жакшы гүл. Ошол тегиз өскөн гүлдөрдүн арасында баардыгынан бийик болуп кетип, узарып кетет. Биз дагы турмушта ошондой бирөө алдыга кетип атса эмне кылабыз? Мен бийик болуп кеттим. Биз менен эле чогуу боло бербесизби? Акылдуу болуп кеттик деп көрө албайбыз. Киде албаса эмне кылабыз? Бакманды чакырып келип, биз менен тегиздеп койчу деп тегиздеп коебуз. Ошондуктан экинчи чоң нерсе ушул узун жоогазындар көп болушун, ошол жоогазындарга биз шарт түзүп беребиз. Алар бул биздин келечегибиз болгон балдар. Анан үчүнчүсү бул ар бир бала, ар бир инсан өз өзүмүз окуган мектептеги жаш муундардын руханий жактан өсүп өнүгүшүнө зор салым кошкон тоңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саргылыктардын жана окуу мектеп педагогикалык жамааты. Кубанычбек Сарьел. Сүйүнгөн кызы Нускайымова. Нускайым шартта байланыштуу келе албай калды, апасы китепкана жекебиз алып койду. Ушундайларга Кубанычбек Мустарбеке. Çevremizde solumuzdan kutluktayız. Uçurdan faydalanıp bugünkü bizden sarılar örüğünde sarıklayaydı, korkulayaydı, çargılı bekleyinde bir adamdan bir kitet atlı dolu ordunun altında ayağına yaşı işçara sürdü. Uşun işçaranı uyuşturan yaşlarda bardığınızda da çok rahmat. İşlerinizde de iyilik olsun. Uşu bizden Müftügit Kadıbek Uç başlayan komandanın kanday altınday, kanday tasırlı sözleri oldu. Uğule koymasından uşu sözlerdi. Yaşlar, okçular, amal kılınızlar, atlarınızlar, erken günü özünüzlerdi. Başka çöreğe varmanday sözler gerek. Ayağına rahmatını ayıttırıp batasını verip koysa, anam iyi tarasak durumda. Uşundan faydalanına aytayın. Altınday oğlunuzdan bölüm vergen, mınау кезде ата-энелер, оқушылар барлығыңыздарға разылық. Енді қандай қалаларға
gelecekti baldan oynap koyulanına ben 30 yıldan beri hazırlanıyorum. Sadan yeteğinde. Bunun geleceği öte çok. Buna Nur, buna Kazıbek, şu deputatımız batırlarından bu sene tarihine kitap okumayı öğretmek. Buna ben 4. klasta kalmayı ama Kasımbek Buraydın üstünde oturup gelgen pazarı beni kamandan götürüyor. Kamandan beni ilgili tutuyor, istemiyor. Yer sorup versin Allah'tan. Geç kaçan aldığına karşı adamlar çıkmasın. Çıksa da sekin, narkı, evet, şu sarayının yer sorun için olsun, işi ilgili olsun, kızır zil olmasın, bana çakan beni, önümü, yeri tutun beni,